Бүгүн СССРдин эл артисти, белгилүү опера артисти Кайыргүл Сартбаеванын туулган күнү. Легендарлуу сахна жылдызы 87 жашка толуп олтурат. Гүл сүйгөн залкар талантты оттуктоо үчүн биз атайын үйүнө келдик. Саламатсызбы? Туулган күнүңүз кут болсун. Сыраяктын сыры кетсе да сыны кетпейт демекчи 90-ду таяп калган Кайыргүл Сартбаеванын келбети дагы деле келишимдүү, сындуу жана сүйкүмдүү. Үйдө жүрсө да жарашыктуу кийинип, өзүн ханышадай алып жүрөт. Сымбаттуу, сыймыктуу энеси менен уулу, келини, кызы жана неберелери сыймыктанышат. Апабыз манайы ачылып, күлүп, жайнап турса маңдайыбызга биз үчүн бул чоң бакыт. Анткени күндө эле мели урушсун, мели сөздөрүн айтып турса эле гүлдө эле ушу көрүп калсак, манай ачылып, балдары, неберелери менен күлүп атканда биз үчүн чоң мындай майрам да, биз үчүн чоң майрам. Ошондуктан апабызга көп өмүр тилейбиз. Дайыма ден соолукта эле болсо бизге ошол эле майрам болуп берет. Бүткүл өмүрүн сахнага арнаган булбул үндүү талант учурда шакирттерин тарбиялоо менен алек. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында эмгектенип, кыргыз музыкасын өнүктүрүү үчүн жан үрөп келет. Өсүп келе жаткан жаштарыма жакшы келет. Оперный театрда жакшы үндөр бар. Бирок репертуар тайкы. Петр Чайковский атындагы Москва мамлекеттик консерваториясынан билим алган атактуу таланттын чыгармачылыгы 1962 жылы Кыргыз академиялык опера жана балет театрында башталган. Анын репертуарында дүйнөлүк алып композиторлордун жана европалык классиктердин өчпөс романстары бар. Улуу талантты дүйнө эли Айчүрөк жана Чио-Чио-сан белгилүү операларынан улам тааныйт. Вокалдык, техникалык, образдык жагынан татаал болгонуна карабай, Чайковскийдин Евгения Онегин операсындагы Татьянанын, Баттерфляйдын, Маргаританын, Манас операсында Каныкейдин, Кишимжандын, Зыяданын, Зулайканын опералык партияларын эң мыкты аткарып, сопрано үнү менен дүйнөнү багындырды. Кайыргүл Сартбаева кыргыз вокалынын да таанымал чебери. Ал Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, Жумамүдүн Шералиев, Султан Юсупов, Кубанычбек Осмонов, Муратбек Бегалиев сыяктуу кыргыз композиторлорунун опералык арияларында, ырларында чырайына чыгара ырдаган. Ырчылык өнөр менин бактым жана жашоом дейт алтын үндүн ээси. Талантын баалаган элине ыраазы экендигин айтат. Кыргыз эли мени көтөрдү, мени алып чыкты. Ошол мен алган наандардын баарлыгын ошол жаштарга ыйгарам. Ошону татыктуу кылып алышсын. СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаева Кыргыз радиосунун алтын фондуна 600 ария роман сырларды оркестрдин коштоосу менен аткарып жаздырткан. Кыргыз искусствосуна нар көтөргүс салым кошкон опера жылдызынын үнү, таланты, жүрүм-туруму кийинки жаштар үчүн үлгү десек болот. Кыял Шаршеева, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.